ема. Отур дейм мен сага. Ага тийбечи наттугу. Жаман жаш бала алдарында алдайсың го сени. Мен сага. Мындай мен сага айтып атам, унутасың го сени. Отурбечи мага. Отур дейм мен сага. Унутпачы мени. Отур дейм мен сага. Каччы нары. Килля карап тур сен нары. Мы еще с тобой встретимся. Каччы тийбечи. Тийген жоксуң да. Бергеле братан. Андай бери келет. Каччы. Милиция кызматкерлери менен чырдашкан жарандын видеосу тарады. Социалдык тармактарда милиция кызматкерлери менен чырдашып жаткан жарандын видеосу жарыяланды. Видеодо жаран тартип сакчыларына нааразычылык билдирип, катуу сөздөрдү айтканын көрүүгө болот. Окуянын чоо жайы жана себеби боюнча расмий маалымат азырынча берилген жок. Бир жолу адап көрсөткөн же зардылык көрсөткөн эркек эч качан оңолбойт. Актриса Роза Азимбаеваны күйөөсү сабап колун сындырган. Актриса Роза Азимбаеванын социалдык тармактагы баракчасында үй бүлөлүк зомбулукка туш болгонун айтып чыкты. Өзүнчө жакшы адам боло берген бир жолдошум бар. Мен буга чейин унчукпай келдим, колумду сындырып салды окшойт. Колум шишип кетти, ооруканага алып барбай жатышат. Бир жолу зомбулук көргөзгөндөн кийин оңолбойт. Эч качан кечирбегиле деп жазды ал. Өткөн жылы актриса айым маек берип турмушка чыгып наристелүү болгонун айткан. Мен бүттүйүнөм азыр наристем болуп батат. Ошондуктан чыгармачылыкты убактылуу токтотуп, кызымдын жанынан чыкпай бала жыттына балкып турган чагым дейт ал. 3 мектептин окуучулары оюн үчүн мушташа кетишкен. Социалдык тармактарга окуучулардын мушташкан видеосу тараган. Милициядан кабарлашкандай, жаңжалга Бишкектин Ленин районунда жайгашкан 3 мектептин 6-7 класснын окуучулары катышкан. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен 11 бала милиция бөлүмүнө жеткирилген. Такталгандай, окуя 13-сентябрдагы үргө жаңы конушунда болгон. Анда окуучулар Free Fire оюнунан кийин мушташып кетишкен. Жаңжалдан эч ким жабыркаган эмес. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен топтолгон материалдар өспүрүмдөр иши боюнча комиссиянын кароосуна жөнөтүлөт. Малайзияда катуу жер көчкүдөн 11 адам каза болуп, 10 тургун эвакуацияланды. Малайзиянын Сабак штатында катуу жааган жамгырдан улам болгон жер көчкү кеминде 11 адамдын өмүрүн алды, дагы бир нече киши жоголгон деп эсептелүүдө. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Кырсык Борнео аралындагы Сабак штатынын борбору Кота Кинабалу шаарына жакын жайгашкан айылда катталган. Суу ташкыны жана жер көчкүдөн улам 1700дөн ашуун адам эвакуацияланып, алар учурда атайын борборго убактылуу жайгаштырылды. Өлкө премьер-министри Анвар Ибрагим кырсыктан жабыркагандар үчүн кошумча 10 миллион рингит бөлүнөрүн билдирди. Буга чейин 10 миллион рингит каражат каралган болчу. Ал элди тилсиз жоого каршы биримдикте болууга жана жабыркагандарга жардам берүүгө үндөдү. Өлкөдө жаан-чачын уланууда, кооптуу аймактарда издөө, куткаруу иштери жүрүп жатат. Бишкекте кибер алдамчылыкка шектелип 23 жаштагы жигит кармалды. Кибер алдамчылыкка шектелген 23 жаштагы жигит кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, белгисиз адамдар август айында өздөрүн Улуттук банктын жана УКМКнын кызматкерлери катары тааныштырып, 67 жаштагы адамды 600 000 сомго алдап кетишкен. Бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси алдамчылык боюнча кылмыш иши козголгон. Кармалган шектүү ошол топто болгону аныкталган. Ал активатор ролун аткарып келген. Тагыраагы аталган жигит сим-карталарды өзүнүн атына же башка адамдардын атына каттап, активдештирүү жана номерлерди WhatsApp мессенджерине байлоо менен кийинчерээк үчүнчү жактарга сатып турган. Анын жанынан уюлдук байланыш операторуна таандык 700 активдештирилген сим-карта табылган. Соттун чечими менен шектүү камакка алынды. Тергөө иштери уланууда. Кыргыз УКМК Жалал Абад облусунда жасалма документтерди даярдоо жана сатуу менен алектенген эл аралык каналга бөгөт коюлду. Козголгон кылмыш ишинин алкагында жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында Кыргыз УКМКнын кызматкерлери тарабынан Сузак районунун тургундары БУЭ, ГИА жана РММ кармалышты. Жогоруда аталган адамдардын мамлекеттик маанидеги документтерди, атап айтканда паспорттарды, туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдү, айдоочулук күбөлүктөрдү, орто жана жогорку билими тууралуу күбөлүктөрдү акчалай сый акы алуу үчүн даярдоо жана сатуу менен алектенгени аныкталган. Тинтүү иштеринин натыйжасында коргоо белгилерин камтыган жасалма паспорттор, айдоочулук күбөлүктөр, ар кандай багыттагы башка күбөлүктөр, жасалмалоо белгилери бар документтер, ошондой эле нотариалдык ишеним каттардын бош нускалары, жарандардын туулгандыгы жана нике тууралуу күбөлүктөр, ошондой эле атайын техникалык жабдуулар табылып алынды. Ошондой эле коргоо элементтери жана суу белгилери
бар документтердин айрымдары чет мамлекетте даярдалып, Кыргыз Республикасынын аймагында сатылганы белгилүү болду. Кармалган жарандар Кыргыз УКМКнын тергөө абагына 2 айлык мөөнөткө камакка алынып, тергөө иштери уланууда.